Никесі төрөлгөн үчүн бунун күнөөсү жок балдар. Күнөө ата энесиде. Ошо сынак кылган адам да күнөө. Күнөө нарседе эмес. Мага жол көрсөтөт дегенде, айткан бул жол көрсөтөт экен, жолоочу экен деген. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху бул менин пайгамбарым, менин жол башчым деген маани айткан. Бул зекет, бул малдын кири. Булар ак сөөк инсандар. Аллахтын жакшы көргөн инсандардын урпактары. Ошон үчүн малдын кири буларга берилбейт. Буларга хадия берилет. Адам мазхаб эмне үчүн кылмалат? Ошо шариатка амал кылыш үчүн. Мазхабы жок болсо анда ал ойноп кетет. Бирок Аллах субханаху ва таала таалиман линнас биз деген сөздү колдонот. Маселе муну хасыр кылбаш керек, аны чектеп албаш керек. Мен гана кылып атам, биз гана туура дебеш керек. Баары туура, баары Аллахтын берген неаматы. Bunun Allah Teala bana mümkünçülük verdi, şu nimetini verdi deyip kılış gerek. Hanefilerden, Abu Hanife rahmetullahi aleyhin negizgi akidasını İmam Maturidi çağıltır bergen bizge. Bu surabındayken Ustaz Bakara Suresi'nde beşki şeytan adam atacana o boyuna bizdi azırgan jönündө kelген. Beşki şeytan kire alabı деген суроо экен. Ошол убакта кирген балдар. Бейиште Адам алейхиссаламда жашаган, шайтандагын фериштелер менен чогуу болгон. Ал доор башка, азыркы доор башка балдар. Түшүнүңөрбү? Кантип кирген, не болгон Алла Таала өзү билет. Ал ошол убакта Алла Таала мүмкүнчүлүк берген болушу мүмкүн. Кандайдыр мүмкүнчүлүк менен кирген аркылуу аяттар келет. Бирок эми кирбейт ал. Эми кирбейт. Түшүнүңөрбү? Алла Таала маны дүнияга рахматынан кууган. Allah Teala aba vastakbara ve kana minel kafirin deb e'lon qilgan Qur'onda. Endi kafirlar shaytonning zurriyati hech qachon deyishga kirmaydi. Ayol kishi bilmasında hech kim yo'q bo'lsa, jahriy namozlarida un chiqarib o'qisa bo'ladi deydi. O'qisa bo'ladi. Bunday so'rov ekan. Biz 40 kunda yurganda bir adam damla bayon qilgan deydi. Qasas surasining 24-ayatında ayatini bir farz namazından keyin okup жүрсө ага 3 сыйлык берилет дейт. Таква аял, байлык, дин милletine кабыл болот дейт. Буну мен фазилетти билбейт экенмин, Аллах алам. Биз Касас сүрөсүн окудук. Мында фазилет уккан жоксуңарбы? Билбейм, Аллах алам. Каш, чач, кирпикти өспөй калат дейт. Ушуларды өсүрсө болот деген суроо экен. Eğer ziyan vermesi östürse bolat allar. Ziyan vermesi olsa kireyen başka neseler adamın den sorumuna ziyan çok olsa östürse bolat. Şafii mazhabında rüküden turganda kol kötürülür. Bizim mazhabda makruh bu deyit. Makruh emes. Makruh emes. Çünkü bu ihtilaf afzaliyette gana ihtilaf. Allah kötürüp biz kötürübeybiz. Bırak makruh değil beyt. Çünkü makruh değil beyt. Öpöğütenin caiz amal. Maga bağıştırgan Kur'an'da men başka bir adamga je bir neçe adamlara bağışlasam bolobу deyt. Bolot inşallah. Allah'ın rahmeti kenen Allah Taala'm yetkizet inşallah. Bu suroo aytat. Alkogol içimliktер satılgan dükkandörдөн azık түлүк жана кандайдыр bir uyum alsa bolobу deyt. Эгерде ошол харам не саткан болсо, харам нерсе 50%dan көп харам болсо албаш керек. Жоксо 100% алкогол сатса кирбеш керек ага. Алган да болбойт. Негизги нерсеси кирешеси харам, анан анча-мынча халал кошуп койгон. Албаш керек. Бирок эгерде аны тескериси болсо, негизги буюмдар таза 80%, 90% адал. Арасында харам нерселер да бар. Анда алса болот. Анда кирип соода кылса болот. Азыр магазиндер бар ушундай дүкөндөр. İlla maşallah. Ошон үчүн халал жерге барганга аракет кылыш керек, алыш керек. Бирок андай болбосо, харам халал аралаш болгон болсо, негизи 50%dan көбүрөөк халал болсо алганга болот. Андан да көбөйүп кеткен болсо ага кирбеш керек. Шиялардын азанын айтсак болобу дейт. Болбойт. Такыр болбойт. Ахлы сүннет вал жамаат азаны бар, өзү ошол азанда айтылат. Уста жалганды канча кайсы учурда айтат дептир да. Эми жалганга айтпаганга аракет кылыш керек. Жалган чоң күнөө кээ бир учурларда жайыз. Мисалы жихадта. Түшүңөрбү? Жихадта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уруксат берген мисалы. Ошондой учурларда алдап койсо болот деген эмелер келет. Негизи жалган айтпаш керек, мүмкүн болушунча таврия кылыш керек. Жалганда болбош керек, таврия кылганга аракет кылыш керек.
Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun okuyası kelет go. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolgan okuyasında. Oşonu tawriya kılgan. Peygamberimiz menen koşu hicratta baratkanda joldan biri karmap alat. Man hada deb surayt Abu Bakr'dan. Suraganda haza yurshiduni tariq degen. Maga jol көрсөтөт дегенде, айтқан бул жол көрсөтөт экен, жолоочу экен деген. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху бул менин пайгамбарым, менин жол башчым деген маани айткан. Деги башка кишилер башка нерсени түшүнгөн. Ушундай таврия деген нерсе болот, ушундай кылса жайыз. Негизи эле адам жалган айтканга аракет кылбаш керек. Жалганчы эң чоң күнөө. Najas жукуп, аны бирок аны сезбей калса эмне болот? Bunu azır öttük. Eğer Najas'ın kölümü bayağında olsa, azır aytılan kölümlerden az olsa, anda namaz boluverir. Bayağı aytılgan kölümlerden köp olsa namaz bolboyt. Аны kaytarıp okuş gerek. Emne üçün özün asıqqan adamga janaza okulbayt deydi. Negizi balдар janaza okulat. Adam balası çoğun günah kılsa da dinden çıkbayt. Dinden çıkbayt. Çoğun günah kılış menen ahli sünnet vel cemaatın akidası da dinden çıkbayt. Özünü özü öldürgen çoğun günah bol. Ve la taqtulu anfusakum. Adam öldürbeş gerek özünü. Çoğun günah. Adamdın canı amanat. Biroq kandaydır bir sebep menen özünü öldürgen bolsa dinden çıkbayt. Biroq ulamalar oşol işten tıyış üçün, oşol işten elleri kaytarış üçün alımlar, жақсы адамдар барбасын деген. Ошон үчүн зажыран айтылган, окулбайт деп айтылып коюлган. Саясат кылып айтылып коюлган. Негизи мусулман чоң күнөө менен динден чыкпайт, анага намаз окуса болот. Бирок уламалар, жақсы адамдар барбай койсо, акысы бар. Элдерге сабак болуш үчүн. Кээ бир жерлерде айт намазынын алдында 3 киши сафран деп кыйкырат. Ушул туурабы дейт. Бул сафрас деген сөз балдар, сафка тургула деген эле сөз. Негизи айт намазы азан икаматсыз окулат. Вала азана вала икама, вала азана вала икама хадистерде келет. Айт намазы да азан да жок, икама да жок. Анан эмне кылат? Вакыты белгилелет, вакыты келгенде окулуна берет. Бул саффан деген азандай кылып айткан болбойт балдар. Азандай айтыш керек деп түшүнсө бидат болот. Бул жөнүнө келген элди сафка тургула, намаз башталды деген эле сөз. Ошол гана жарыя бол. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de түшүбүздө көрүш үчүн кайсы амалдар кылсак болот дейт. Сүннөткө бекем болгула. Peygamberimiz сүннөткө бекем болгула, салават көп окуш керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтат, ким көп салават айтса, ал менен жакын болот дейт. Дүйнөдө да жакын болот, ахиретте да жакын болот иншалла. Имамчылыкка чыкканда сүннөт жолу кандай? Туал, муфассар, касар ушуларды гана окуш керекпи дейт. Негизи ошолорду окуган жакшы балдар. Намазды өтө узун кылганда болбойт, өтө кыска кылганда болбойт. Биздер өтө эле кыска намаз окуйбуз да. 5 минутта бүтүп коебуз баарыбыз, 5-10 минутта гана. Зухур гана бир 10 минутка чорузбаса, калганын тез окуп коебуз. Туура эмес. Атай мешитке келип 5 минутта бошоп кеткен өзү туура эмес. Алланын үйүнө келгенден кийин намаздын акысын бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазынын хадистери келет, орточо окуйт эле. Өтө узун эмес, өтө кыска да эмес. Бул узун кыска болушуну рүкүт неме кыраатта болот. Калган амалдар толук болуш керек. Рүкү, сажда, алардын ичиндеги баягы санаалар, окулган дуалар толук болуш керек. 3 бул аднаху балдар, эң азы. 5, 7, 9, 11 имам көбүрөөк айтыш керек. Себеби аркадагы адам жетип келгенге чейин дагы 2-3 таспih өтүп кетет. Ошон үчүн имам узунураак намаз окуш керек. Рүкү, саждаларын өзгөчө. Анан булар ошол буруждан, хужураттан буружга чейин, андан кийинки тарикаларды окушлук жакшы нерсе балдар. Эң узун намаз негизи багымдатта окулунат. Фажр намазында. Андан кийинки жахри намаздарда. Түшүнүңөрбү? Эмне үчүн Саид жана Хашим урусуна, Жафардын, Аббастын, Али разыйаллаху анхунун урпактарына закет берүүгө болбойт. Булар бул Хашими урулары, пайгамбарыбыз урпактары да. Бул закет, бул малдын кири. Булар ак сөөк инсандар. Аллахын жакшы көргөн инсандардын урпактары. Ошон үчүн малдын кири буларга берилбейт. Буларга хадия берилет. Түшүнүңөрбү? Буларга пайгамбарыбыздын урпактарына хадия берилет, закет берилбейт. Мусулмандар аны закет менен эмес, жардам берем десе, хадия менен жардам бериш керек. Никесиз төрөлгөн бала бейишке киреби дейт.
Allah Taala bilet, amalıga jaraşa bolot. Nikesi törülgөн üчүн bunun günөөsü жок балдар. Günөө ата-энесиде. Ошо сынак кылган адамда күнөө. Günөө нариседе эмес. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн бул бала жакшы амал кылып эшикке кириши да мүмкүн. Тескери болуп калышы да мүмкүн, Кудай сактасын. Аны Алла Таала билет. Эненин курсагында каза болгон наристелер же балагатка жетпей каза болгон кафирдин балдары өкүмү кандай дейт. Бул боюнча ар түрлүү фикирлер бар. Негизи табаккуф. Түшүнүңөрбү? Табаккуф кылынат. Аллаху алам. Аллаху алам бима кану абилин хадисте келет. Алла өзү билет. Аларды биз айта албайбыз. Ар кылдуу кабылдар бар. Бирөө бейишке кирет деген, бейишке кызмат кылат деген, бирөөлөр ата-энеси менен чогуу дозокто болот деген, бирөөлөр арафта болот деген. Эң негизги акыркы кабыл уламалар таваккуф кылышкан. Аны Аллах Таала өзү билет. Суроо менин бир байкем Ханафи эмес дейт. Siz qaysi mazhabda kalmanasız desen al aytbayt. Kebirler аны Vahabi, Halafi, Harici deyt. Uşuların qaysınız jönündө, uşular jönündө deyt. Эми Allah hidayet bersin. Biz balдар негизи mazhab тиле карманабыз. Ошо бактылуулук mazhab карманууда. Адам mazhab не үчүн карманалат? Ошо шариятка амал кылыш үчүн. Mazhabы жок болсо анда ал ойноп кетет. Каалоосу менен иш кыла берет, каалагандай кыла берет. Ошол адам каалоосуга эрчип кетпеш үчүн mazhab karmanat. Allah hidayet versin. Jaranın içinden kan aksa, birok sırtqa çıkmasa darap buzulады deydi. Sırtqa çıkmasa buzulbaydı, birok men soğuğu жақсы түшүнбөй калдым. Эгерде sırtqa çıksa, anda damı sayıl болот. Эгер sırtqa çıkmasa, ал damı sayıl болбойт. Түшүнүңөрбү? Кээде мындай чоң жара болуп калышы мүмкүн, турат катып калган, ичинде кан болушу мүмкүн. Сыртқа чыга элек. Анда ал жара сындырбайт. Суроо мындай экен, намазда турган адамга сырттагы адам суроо берсе, намаздагы ишара менен жооп берсе, макрух болот экен. Эмнеге намаз бузулбайт. Сырттагы адам менен байланыш болуп атпайбы дейт. Негизи салам, калам намазда тыюу салынган. Аллаху акбар дегенден кийин бүт баары харам. Эми сүйлөбөйсүн, салам бербейсиң, тамак жебейсиң, ичпейсиң, эч ким менен байланышпайсың. Ошон үчүн саламдагы, каламдагы намаз бузулат. Албетте ишарага келгенде ханафилер макрух деген. Ишара менен башын ийип койгон болсо, мисалы, намаз бузулбайт, бирок макрух. Түшүнүңөрбү? Башка мазхабтардан макрух да болбойт. Макрух да болбойт. Ханафи уламалары муну макрух деген, себеби сырттагы адам менен кандайдыр бир деңгээлде байланыш болуп атат. Ошон үчүн макрух деген. Түшүнүңөрбү? Мүмкүн болушунча салам берген адамга ишара менен дагы жооп бербеш керек. Бул дагы жакшы суроо бериптир. Усулда ооз мурун чайкоо фарз. Бизде фарз экен. Фаттахир. Мубалага сыйгасы келгендиги үчүн аятта жалпы келип атпайбы, эмне үчүн жышуу фарз эмес дейт. Бул балдар суу менен жуунганда негизи адам баласы жышпаса деле денесинин баарына жетет. Бирок бурун менен ооз андай эмес да. Бурун менен ооздун өкүмү балдар мимажихин захир, мимажихин батин да. Bir тараптан ачык көрүнүп турат, bir тараптан батин. Ошон үчүн мубалага сыйгасыга амал кылып, бул жерде баягыдай эмне кылсын, каркара кылып жуусун, мурунду мына жерге чейин тартып жуусун да айтылган. Ал эми дененин баардыгы ачык көрүнүп турат. Ошон үчүн аны далык кылуу, жышуу шарт эмес. Албетте ушул аяттын негизинде имам Шафи, имам Малик рахматуллахи алейхи далык да фарз, жышып жуу да фарз. Бизде фарз эмес. Эмне үчүн Куранда биз деп келген, мисалы биз Мусага доорап түшүндүрдүк деген сыяктуу дейт. Муну көп жолу айттык. Аллах субханаху ва таала кааласа өзүн айтат, кааласа муфрат сыйгасын колдонот, кааласа жам, көбүнчө жам колдонгону балдар бул Аллага негизи бизге таалим берип атат. Таалим бизге, үммөткө, адамзатына. Мен дебе деп бизге таалим берип атат. Түшүнүктүбү? Негизи Алла таала жалгыз, аны шерики жок, ла шарика ла ва лейса лаху мисл. Бирок Аллах субханаху ва таала таалима лин-нас биз деген сөздү колдонот. Адамдарга ошол мен дебе деген сөздү үйрөтүш үчүн Аллах субханаху ва таала биз деп айтат. Жаннату бақи муржөсү жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Бул балдар жаннати бақи ошол
Madina Munawvaradagı İslamdagı eң birinchi kurulgan müzelердин birөөсү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көчүп баргандан кийин ошол азыркы пайгамбар турган жерден пайгамбардын путу тарафы, кыбла тарафтан пайгамбар путу турган тарафты Жаннатул Бакый көлмөсү бар, мүрзөсү бар. Пайгамбарыбыз эң биринчилерден болуп Усман ибн Мазун разыяллаху анху койгон. Өзү койгон. Биринчи койгон адам ошол жерге Усман ибн Мазун разыяллаху анху. Пайгамбарыбыз өзү коюп кийин ошол жерге таш коюп койгон белги катары. Аламу бихи кабра ахи. Кабырын билип турайын деп пайгамбар ушундай кылган. Дүйнөдөгү ошол эң жакшы сыймыктанатылган кабырлардын бирөөсү балдар. Жаннатул Бакый, Жаннатул Муалла, бул баягы дүйнөдөгү алымдардын, аулиялардын бүт бардыгы ошол жерге барып тургусу келет. Ошол жерге барып көмүлгүсү келет. Бирок ар кимге Алла насип кылбайт. Алла Таалам өзүнүн гана сүйгөн пенделерге насип кылат. Бул жер балдар эң 10 миңден ашык сахаба, табииндер көмүлгөн жер. Пайгамбарыбыздын көпчүлүк балдары, аялдары ушул жерде. Усман Гани разыяллаху анху дагы ушул жерде көмүлгөн. Айша энебиз дагы, андан башка пайгамбарыбыздын балдары, пайгамбарыбыздын кыздары Фатима энебиз дагы, Ахли байттин көпчүлүгү ушул жерге көмүлгөн жер. Ошол үчүн бул бейиштин бакчасы балдар пайгамбарыбызга жакын жер. Жана кыяматка дагы жакындаганда, кабырдан турулганда биринчилерден болуп ушулар турат. Пайгамбарыбыздан кийин келе тура турган жамаат ушул Жаннатул Бакый болот. Түшүнүңөрбү? Алла Таалам бизге да силерге да насип кылсын. Туура адамдар насип кылат. Мына шейх хадис Маулана Закария рахматуллахи алейх ошол жерге көмүлгөн. Маулана Закария рахматуллахи алейх, анын шейхи Халил Ахмад Сахрабу рахматуллахи алейх, имам Малик рахматуллахи алейх, имам Нафи рахматуллахи алейх, имам Малик ан-Нафи. Нафи устазы болот. Экөө катар турат. Малик ан-Нафи. Ошондой эле шейх Закария ан шейх Халил Ахмад Сахрабу экөөтүн чогуу турат. Ошол катарында. Бул Аллахтын сүйгөн инсандардын кабырлары. Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Бирөөнүн уурдалган кийимин кийип намаз окуса кабыл болобу дейт. Негизи уурдалган, касып кылганды уламалар кабыл болбойт дегенде кабыл айтышкан. Кабыл болот, бирок макрух дешкен. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бирөөнүн кийими намаз окубаш керек. Сураа окуш керек. Уурдап алган болсо, тоба кылсын дагы, эгесине кайтарып берсин. Шариатта тойду кандай өткөрүү керек дейт. Шариатта тойду өтө бир баягындай исрафкерчилик менен өткөзгөнгө болбойт биринчиси. Биз азыр той маселе бир исрафкерчиликке жол берип калдык да. Элдин баардыгы тапкан эле чачып эле бир жаман жолго барып калдык. Туура эмес нерсе. Той болуш үчүн балдар элдин баарына тамак аш бериш шарт эмес. Эки адам чакырып той кылса болот. Бир туугандарын чакырып той кылса да болот. Шартына жараша, биринчи исрафка жол бербеш керек, экинчи харам нерсе болбош керек. Үчүнчү музыканын коштоосу болбош керек. Төртүнчү аялдардын ихтилаты болбош керек. Эркек менен аял аралашып кетпеш керек. Ушул нерселерди сөзсүз түрдө той кылганда эске алыш керек. Калың махырга өтөбү дептир. Бул боюнча дагы айтып беребиз иншалла. Калыңды негизи балдар биз бул жерлерде уламалар эки түрлүү пикир беришет. Өтөт дегендери бар, өтпөйт дегендери бар. Өтпөйт дей тургасак бул өтө жаман маселе болот балдар. Бул сүткорлук болуп калат. Махырдан башка эчтеке берилбейт да. Ошон үчүн бул махырдын эле бир түрү, бирок бизде салтта ошол кызга эмес ата-энесиге берип калган. Бирок ошону кайра эле кызга кайтарып берет. Сеп кылып кайтарып берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн кыздын акысы болуп калат. Жума намазы шарты табылбаган жерден жума намазы окулабы дептир. Негизи шарт табылбаса жума окулбайт балдар. Жуманын шарттары бар, ошону Мисир, Финай Мисир дейилген. Жуманын шарттары табылса, жума окуш керек, табылбаса, анда ал адам жума окубайт. Бирок ошол жердеги адамдар жакын жерге барып жума окуп келет. Мешитинде окубаса дагы, кошуна айылына барып окуп келсе болот. Бирок Кудайга шүгүр биздин Кыргызстандын көп эле жерлеринде жуманын шарттары табылат. Жуманын шарттары табылат. Илгерки заманда эмес азыр. Азыр айылдарда деле ошол азыр мурдагы Мисирдин өкүмүндөгү шарттар бүт табылып калды. Ошон үчүн жума шарттары табылса, муфтият уруксат берсе жума окуш керек. Муфтияттын уруксаты жок болсо, шарттары табылбаса, жума окулбайт. Ошол жердеги адамдар жакын жердеги адамдарга барып жума окуп келиш керек. Биз 3 күндө Ташкентте жүргөндө бир киши сурап калды, ал христиан экен дейт.
Суроо мындай экен, анын чоң атасы мусулман болгон экен. Ал айтат, садака кылсам сообу чоң атама жетеби дейт. Биринчи христиан адамга Алла хидаят берсин. Эгер берген болсо, иншалла, ал мусулман болсо, мусулманга сооп жетет. Мусулманга сооп жетет. Шайтандын васпасасынан кантип кутулса болот дейт. Бирөөнүн жаман көрүп, анын сүйлөгөнү, күлгөнү, деги эле аракеттери жакпайт. Ойго жаман ойлор келе берет дейт. Эмне кылыш керек? Сабыр кылыш керек. Сабыр кылыш керек. Алысыраак болуш керек. Ошол. Биз илим алуу, даватка чыгуу Алланын жолу деп айтабыз го дейт. Алланын жолу балдар аябай көп. Дават да Алланын жолу, илим да Алланын жолу. Алланын жолу иштердин бүт бардыгы Алланын жолунда болгон иштердин бардыгы Алланын жолу. Бирок бир эле нерсени Алланын жолу дегенди бир эле нерсеге байлап койбош керек. Ушул эле Алланын жолунда иш кылып атат, калганы Кудай жолунда иш кылып атат деген сөз болбош керек. Даватың деле Алланын жолундагы адам, медреседеги устаз деле Алланын жолу, талаба деле Алланын жолу, карыканадагы кары да Алланын жолу, бир жерде отуруп зикирин кылып аткан сопу болсо ал деле Алланын жолу. Алланын жолу аябай көп. Канча адам болсо ошончолук Аллага бараткан жолдор көп. Маселе муну хасыр кылбаш керек, аны чектеп албаш керек. Мен гана кылып атам, биз гана туура дебеш керек. Баары туура, баары Алланын берген неаматы. Муну Алла Таала мага мүмкүнчүлүк берди, ушул неаматты берди деп кылыш керек. Өткөн сабактарда айтканбыз го, мусулман болуп жашаш керек. Болгондо да жөнөкөй мусулман адамдардын бирөөсү болуп жашаш керек. Мен кыйынмын, мен периште болуп кеттим деген алыс болуш керек. Түшүнүңөрбү? Алла Таала Кур'ан-ы Керимде тууганчылыкты улоого буйрган. Бирок мен тууганчылыкты курайын десем, ата-энем мага наразы, эмне кылсам болот дейт. Жолуну таап катташа бер. Жолуну таап катташканга аракет кыла бер. Телефондон Куранды дарасыз окуса болобу дейт. Негизи телефондон деле дарасыз окуган жакшы эмес. Жакшы эмес. Себеби телефонду окуганда аны барактайсың да. Барактаган өткөзөсүң. Эгер өткөзүп кеп калса, уламалар айтат, ошол телефондогу Куран аяты жок жерге колун тийгизсин дейт. Аят жок жерге тийгизип өткөзүп окуса болот. Бирок мүмкүн болушунча таарат менен окуш керек. Түшүнүңөрбү? Өтө зарыл болуп калса, барактаганда Куран турган жерлерге аяттарга кол тийбесин. Менин бир тууганым дизайнер окуусун окуйт дейт. Ал кээде адамдардын тартып калат экен дейт. Адам сүрөтү тартып улантса болобу деген суроо экен. Негизи балдар сүрөтчүлүк жакшы эмес. Зарылчылыкта гана сүрөткө түшсө болот. Паспортко, башка учурларга сүрөткө түшсө болот. Себеби хадисте инна шаддан наси азабан яумал кияма ал мутасаввирун. Эң каттуу азап сүрөтчүлөргө болот деген. Ошон үчүн баягы адамды колу менен сүрөт тарткан, эстелик жасаган, ушундай баягы ой бирдекелерди кылган, өзгөчө жаны бар нерселерди жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн мүмкүн болушунча башка окууга окуп же башка иштер кылсын. Сүрөтчү болсо дагы жаратылыш тартсын, тоо таш тартсын, баягыдай жаны жок, руху жок нерселерди тартканга аракет кылсын. Устаз кышында суук болгон учурда шапкени басып кийип намаз окуса болобу дейт. Болот. Суук учурда ошо пешенең муздак болбосо, шапкеңди коюп ошо менен намаз окусаң, кийип окусаң да болот. Ошондой эле аябай жылуу болуп кетсе, башыңды койсоң, күйгүзүп койсоң, анда дагы бирдекеге коюп ошого сажда кылсаң, ал дагы боло берет. Устаз Худ сүрөсүнүн 41-аятында эмне үчүн Маджреха деп жазылган? Араб тилинде тамгасы жок го дейт. Муну карылардан сураш керек. Абдурахман кара айтып берет. Өз бул имала болот да бул. Бул ошол Кур'ан-ы Керимде Хафсыр аятта эм келет. Ушул жерде келген. Карылардан сурагыла, Абдурахман карыдан сурагыла. Мейлиби? Абдурахман кары 10 кыраттын ээси. Ошол карылардан сурасаңар дагы түшүндүрүп берет кененирээк. Фикхта ихтилаф маселелери айтылган жерлер кездешет. Бирок фатва кайсысына экени жазылбаган болсо, анда биз кандай кылуубуз керек деген суроо экен. Ошон үчүн атайы усул фикх же болсо такассус фикх окулат. Себеби фикхте ихтилаф болгон маселелер да көп, фатва берүүдүн эрежеси, жол жобосу ал өзүнчө маселе. Ким медресени окуса эле ал муфти болуп калбайт. Ушуну туура түшүнүш керек. Элдин баардыгы кимде медреседе, университетте окуса эле аны муфти деп түшүнүп алат. Ал араб тили окуп келдиби, грамматика окуп келдиби,
ал адабият окуп келдиби, аны менен иши жок. Муфти деген макам балдар өтө чоң макам бул. Ага медреседе 7 жыл 10 жыл окуп эле жетип калбайсың. Ошон үчүн буларды окуп бүткөндөн кийин атайы такассус окулунат. Ошо такассуста анан эрежелери бар алардын. Эрежелер айтылат. Ыктылаф болгондо кимге фатва берилет, ыктылафтын түрлөрү, китептин түрлөрү, мусаннифтин түрлөрү, ошого жараша өкүмдөр чыгарылат. Биз Кудайга шүгүр ошон үчүн быйыл мына такассус фикх баштаганбыз. Ошол ниетте элдерге туура багыт көрсөткөн чыныгы таза муфтилер чыксын деп, ошон үчүн ушул сабакты баштаганбыз. Ошол жакта окусаңар иншалла үйрөнүп аласыңар. Biz Maturidi akidasını kalmanalıyız. Emine üçün İmam Tahavi'nin kitabını okuyuyoruz deydi. Bizim mazhab ballar Hanefi mazhabı Maturidi akidasını okutabız. Biroq İmam Tahavi dağı oşol İmam Maturidi'nin kitabını yazgan. Oşonun akidasını yazgan. Düşünürbe İmam Tahavi yazsa İmam Tahavi'nin mazhabı je köz karаш başka olup kalbaydı. Hanefilerden Abu Hanife rahmetullahi aleyhin negizgi akidasını İmam Maturidi çağıltır bergen bizge. İmam Maturidi'nin nimesini ulagan adam İmam Tahavi rahmetullahi aleyh. Ana mazhabı başka, akidası başka, bunun akidası başka degen mesele emas. İmam Tahavi, İmam Maturidi bardığı bir adamlar. Oşol Abu Hanife, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed rahimahullah'ın akidasını okutabız. Dam masfuh jana gayri masfuh turalı ökümdür aytып берсеңиz дейт. Dam masfuh деген oşol баягы soyulgandагы атылып чыккан канды айтылат. Адам мал союсуңго бисмиллаху акбар деп. Сойгондо кан атылып чыгат. Ошону дам масфух дейт. Ошол бейт дам ошол. Куранда келген дам ошол масфух. Бул харам. Билли жима бул харам, najasa galiza. Экинчиси бар дам гайры масфух болот. Мисалы мал сойгондон кийин деле карасаң, кээде саныдан, колунан кан агып чыгат. Билесиңерби? Бул гайры масфух. Бул najasa эмес бул. Бул таза. Бул najasa кирбейт. Эгер кичинекей жерге тийип кетсе башка болсо, аны менен сенин кийимиң же денең najас болбойт. Тиги бардыгы najasат, андан масфух. Айыл жана нифас бүткөндөн кийин башка кан келсе, намаз окуса болобу дейт. Болот. Себеби бүткөндөн кийин келсе, бул кандар истихаза болот. Истихаза болгон себептүү намаз окуса болот. Куранды үйдө жолугу жок окуса болобу дейт. Эми жакшы эмес. Окуса болот. Уламалар бирок адеп деген, кыбланы карап, кийимдерин жакшы кийип, аял киши болсо жолугун салып окуганы адепке кирет. Аял киши байпагы жок намаз окуса болобу дейт. Эгерде үйүндө болсо болот. Эгер элдин астында болсо кийгени жакшыраак. Элдин астына чыкканда көчөдө окуп калса кийгени жакшыраак. Бирок намаз окуса намазы жайыз.